Сонун э? Потом Москва. Жамгыр көрүнүп атабы? Алды 20% сен койгуча түгөнүп калып ит эле болчу элек ачылбай. Же чачылбай деп эле. Же чачылбай. Аягым эмне болуптур дегендей бүтүп калчу эле. Экинчи серия барды. Мен кылып атат, Эме жашынакай эле болдукпу? Арбаңыздар, урматтуу Медиа 24 YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Сиздерге жагымдуу кеч каалап, бүгүн дагы бир кереметтүү маектешүүнү өзүнүн аянты боюнча эң чоң мамлекет Россия Федерациясынын борбору Москва шаарындагы жана анын дагы борбору Кызыл Аянтта олтуруп, Кыргыздын сүйүктүү кызы, маданияттын мыкты кызматкери Жуманбедин Шералиев атындагы, Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктардын ээси, Манас улуттук театрынын актрисасы, ырчысы, дастанчысы, айтор көп кырдуу талант ээси Үмүтай Абдышева менен маектешүүнү туура көрдүк. Саламатсызбы Үмүтай эже? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Абдан сонун. Баягы дүйнөнүн жети керемети болсо, менин дүйнөмдөгү жети кереметтин баарын сезип турам азыр. Ой бали. Анда бүгүн сиз бизге төгүлүп, чачылып, ичиңиздеги болгон сырдын баарын ачып бериңиз, Ооба, ушул нөшөрдөй эле төгүлүп берейинчи. Нөшөрдөй эле, ооба. Биз азыр ушул Кызыл Аянтта турабыз. Анан биздин баягы бул сулуулукка дагы өзүнүн сулуулугун кошуп, жамгыр себелеп турган учуру да. Азыр сизди тааныштырып атып, мен баягы санап өттүм го сиздин баягы кесиптериңизди дейинчи. Көргөн, билгениңди, билбей калганың канча. Билбей калганым канча. Сизди баягы ким деп атасак болот? Ырчысызбы, актрисасызбы, бийчисизби дегендей. Абдан сонун суроо болду, мага жаккандай. Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар деп коет. Анан кыздынчы бир кырдуу миң сырдуу болгону артык дейт. Адамда негизи ушунчалык потенциал көп болот экен. Кайсыл жагынан өзүңдү ачкың келсе, жалкоо болбосоң, ошонун баары колуңдан келип, ошонун баарын ийине жеткизе аткара берсең болот экен. Болгону ошол алегиң, ошол өзүңө жакса. Анан мен эми диплом боюнча кагаз түрүндө өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги гуманитардык факультетти бүтүргөм. Анын ичинде ошо түркчө кыргызча синхрондук котормо бөлүмүн аяктагам. Котормочу деп атасак болот экен. Демек мен тилмечмин. Анан кийинки билимим болсо Бүйсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде мен оркестрдин дирижеру деген адистикти бүткөм. Ал жерде педагогу бар, комузчусу бар дегендей, дирижер деген сөз өзү ошол музыканы казып, ийине жибине чейин билген адам десе болот да. Эми мен ал багытта кеткен жокмун, тилмештик багытта да кеткен жокмун. Мен болгону өзүмдүн жан дүйнөм каалаган алегим менен алектенип жүрөм. Жан дүйнөмдүн каалаганы эмне? Саякатчы бака дегенди кошпой калган турбайсызбы? Саякатчы бака. Ооба. Мен ушундай тагдырыма ыраазы болгон айыммын. Ар бир кадамымда Кудайга шүгүр, ак жолтой катыммын, өрүс кешиктүүмүн да деген сөздөрдү аябай көп колдоном. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Альхамдулилля, тамашалап айта берем. Аллахым я Раббиме, ушунча бакытты мага ушундай берип койгонсуң депчи. Анан Кудай ай деп эле күлө беришет. Анан бирөө айткандай, Кудайым бар да деп жолум болуп калса, жакшы бир сунуштар түшүп калса, жакшы сөздөр айтылып, же жакшы белек бечкеге алып калсам эле, Кудайым бар да дей берем да. Эң эле жөнөкөй мисал, биздин борборубуз Бишкекте парковка деген маселе чоң. Анан бир жакка баратканда, мисалы, парковка таппай кала турган жерге баратканда, ошо Кудай парковка болуп калса экен бош деп барасың. Ошол деле бир кандайдыр бир деңгээлде нервиңди жейт да, санаңды алат. Анан кадимкидей эле прям эшиктин алдында парковка болуп калат. Сиз үчүн ана Кудайым бар да десем эле бир айтат, сен Кудайың бөлөкпү депчи. Анан күлө берем. Антпей жүр деп аябай акыл айтканы бар эле, эстеп кеттим. Анан чындыгында Кудай сүйгөн пендемин. Мага сулуулукту,
келбетти, тилди, талантты, өнөрдү баарын берип койгон. Анан тамашалайм дагы. Бир жакшы күйөөдөн башкасын берип койгон депчи, Кудайга шүгүр, ал дагы жолуна түшүп келатат. Мен кайсы чекесинен баштарымды билбейм, мындай баарын темасын чукулаттым окшойм э. Ооба, мындай мага бир неме берип койдуңуздар, мындай жиптерди чыгарып жайм аны митип чыгарып. Этеке жаптырбайт да кыздагы. Ошо Менден окшойт да. Азыр эми ошо Москвага келердин алдында сиз бир спектакльде роль жаратып, гастролдоп дагы бир жакка кетмек болуп тургансыз да. Ушул жаатта дагы өзүңүздү сынап көрүп атасызбы? Театрда спектакль ойноп, актриса катары, театр актрисасы катары. Ооба, балким билгендер билет, буга чейин кинодо актриса болуп өзүмдү сынап, кинолордо тартылып жүргөн жайым бар. Анан мен ошо Манас университетинде окуп жүргөндө Эзги Оя Күмүш деген ошо анкаралык түрк актрисасы, педагогу бар эле. Ошол адамдан ошол баягы диплом албай эле баягы курс катары, кошумча билим катары барып жүрчүмүн. Эми ал түркчө болчу. Түркчө мындай чакан бир пьесаларды ойноп калганбыз да. Анан ошо оюмда жүргөн, баягы асмандан издеген жерден табылды дегендей да, баягы ниетти эле коюп койсоң, баягы жылт кылт эткен бир ниеттер болот го, анын аткарылышын билбейсиң, кайдан келмек эле деп да коесуң. Бирок ошол театрда, сахнада жандуу роль аткарсам деп жүрчүмүн. Анан ошо биздин театрыбыздын режиссеру Мамбетокунов Аман деген байке бар. Мен негизи экинчи пландагы эле ролду берген башындачы. Анан кандайдыр бир себептер менен башкы ролго келип калдым да. Баягы башында балким мунун дарымети жетеби деп балким көзү жетпеген чыгар. Анан эле баягы биринчи репетицияда эле шоп ыйлап болушунча баягы ой, мен да жашып кеттим го дегенчелик. Анан башка актерлор дагы бар, баягы комик. Ой, сенде бар депчи, ушинтип анан ого бетер күчтөнүп, баягы алардын ишенимине киргендейин ого бетер ачып бергенге аракет кылдым. Ошо Эненин арманы деген баягы чакан эме ролдо Эненин ошо ролун баласы ичип кеткен, түрмөгө камалып кеткен, анан ошо күйөөсүнөн айрылган, анан баласынан да үрүлөй айрылган Эненин арманы жөнүндө да. Анан бош жерге жатып алып, мындай ушундай аткарып аттым эле. Эми ал Жалал Абадка Ошко бармакпыз. Ошол менен баягы 9 тоого бир келет тескериси болду да, баягы 9 жакшылык бир келип, анан Кудайдын буйругу экен, Манас академиясы менен бул жерге бир иш-чара менен келип калдык. Анан буйрса бул токтобойт. Мен баргандан кийин дагы болгон ар бир областка ошол эме менен барабыз. Буйрса коюлат сахнада жандуу. Бишкекте дагы, театрда да болот. Эгерде менин баракчамды карап көзөмөлдөп тургандар болсо, буйрса ага дагы көп болосуздар. Ооба, буйрса сөзсүз. Буга чейин баягы кинолордо роль аткарып калдым деп элеңизби? Анан театр менен кинонун баягы кандай айырмасы бар экен? Анан ошо менен катар муну айта кетиңиз, баягы Эненин ролу деп калбадыңызбы? Сиздин эне экениңизди билебиз. Балаңыз жаш. Анан сиздин образыңыздагы Эненин баласы ичип кеткен экен да. Ал нерсени сиз жонуңуздан туюп көргөн жоксуз да. Ошону аткарып берүү мындай оорчулук жараткан жокпу? Кантип образга кирдиңиз? Мен өзүм жашоодо аябай жашык адаммын да. Анан бир жакшы сөз мага карата айтып атса деле, мен ушунчалык жашып, анан өзүм дагы мисалы калып эле айтып атканда, жүрөккө жеткен сөздөрдү айтканда өзүм жашып айтам да. Анан бул мага такыр оорчулук туудурган жок. Мен сахнада аны 2 эсе ачып берем. Репетицияда эле ушуну билбейм, балким аябай ушу өзүмдүн дегдеп жүргөн нерсе талап жүргөн, аябай аткардым окшойм. Анан эми ал элде эле күбө боло элек. Балким өзүм эле өзүм аябай артыкчылык баа берип аткан чыгармын да. Бирок ошо режиссердун айтуусу боюнча аябай жакшы баа уктум. Анан буйрса
Алдыда көрөбүз. Алдыда көрөсүздөр. Анан балам кичинекей, көбүнчө айтышат. Менин өкүл апам бар, Майрам деген. Мурда ырырдасам элечи, кайгылуу ырларды да берчүмүн. Анан аябай ушу башка түшүп калбасын. Аффирмация деген пенден осунда болсо сен муңканып эле айырылуу жөнүндө, ажырашуу, күтүү, сагыныч жөнүндө ырдай бересиң. Оор тагдырларды ырдайсың. Сен күлүп жайнаган жеңил, шаңдырларды, позитивдүү ырларды ырдабайсыңбы дейчү да. Анан мунун кандайдыр бир дагы бир чындыгы бар. Кудай башка салбасын, бирок мен муну как кесип катары кабыл алдым. Азырда жашып кеттим аябай. Ооба, жөн гана роль, ошол ролдун сөздөрүн иштеп кеттим. Анан эми кино актриса болгондо ал нерсени аябай атышып кетти көзүм. Актыбы кара. Ооба. Мейли ташылып. Сонун. Биз буга чейин айтып атканбыз, жамгырга да карабайбыз деп. Токтобой жаштар улам деп кой. Эми ачкин тагын алайм. Мисалы кинодо кайра ошол кадрды тартасың. Эпизодду улам тартасың. Жаман болуп калса, дубль менен тартасың. А бул жерде сахнага чыктың, кандай аткарсаң дагы, сөзүн унутуп калсаң дагы, тагдыр сенин колуңда да. Бул жерде партнер дагы чоң роль ойнойт. Ооба, ар кандай толкундоолор болот. Ошол жем салып берип, багы мен багыт берип, ошондой болсо, бул дагы жакшы. Анткени кинодо бир жеринде, мисалы Акшола деген сериалда мындай эске тутуму начар эже менен тартылып калдым. Абдан кыйналгам 2 күн боючу, бир эпизодко элечи. Анан бир эпизод бар, менин жолдошум аябай кызганчак бул. Анан көчөдө суу көтөрүп келатсам, кошуна бала чакамды көтөрүшүп койгон үчүн кызганып, көчөдөн көрө калып, анан сүйрөп келип алмабакка мындай ыргытат да. Ошол бир дубль менен тартылганда кадимкидей мен ооруп денем ай деп жолугум бакка иленип, анан ыйлап аябай сонун болгондо, бул деген аябай сонун кылды. Жасалма эмес, ошол жердеги ситуациянын дал өзүндөй болду. Ооба. Анан суроо дагы кандайлар бар эле? Эмне калып калды? Эй, сонун эй. Тура. Эме үшөө элемин, жанымды койно. Жан үшөө элемин дечү. Жамгыр деппи? Так. Эми сиздин баягы бала чагыңыз тууралуу сурагым келип атат да. Себеби чыгармачылык бул адамдын дээринде болуш керек дейт. Дээр болсо бул баягы энеден балага, атадан балага өтөт болуш керек деп ойлойм да. Ошол сиздин бала чагыңыз тууралуу кеп айтып козгоп бермейсизби? Ошол чыгармачылыкка деген баягы каалоо бала чакта башталса керек да. Жок, тескерисинче. Мен бала чагымда коёзуна чогулбаган момун ушунчалык кыз элим. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Түп-түз мектепке барышмын 3 километр. Түп-түз эч ким менен сүйлөшүп эмесмин. Айтам болду. Бантик дайыма чачымда, чачым аябай узун болчу. Тайынем багыш майылап, бешкөкүл өрүп, аябай өстүргөн эле, жылтыраган олоңдой чачым бар эле. Ооба, Тайне тайтамдын колунда Ысык көлдө Тоң районунун Карагоо деген айылы бар. Ошол жерде алгач Карл Маркс, кийин Рашид Жаңгазиев атындагы мектепте билим алгам, 6-класска чейин. 7-класстан баштап балыкчы шаарында окудум. Айылда өскөндүн артыкчылыктары толтура. Мен аябай кубанычтамын ошондой тагдыр буйрулганына. Себеп дегенде
азыркы кичинекей балдарды көрүп мен аябай зээним кейет. Алар техникадан колдору, көздөрү, көңүлү, башы бошобойт. Заманбап жашоонун агымы менен. Ооба. Биз болсо топурак чаңда ойночубуз, саратан кармачубуз, кубалашмак ойночубуз чиркин. Мектепте деле кандай сонун оюндар бар болчу, жол салмай, ак терек, көк терек, жами деген, кантип баягы күн баткан учур бизге майрам эле. Себеп дегенде ага чейин жумуштарыбызды бүтүрөбүз. Эмне жумуштар? Жанагы көмүскөдөгү айтып коеюн. Койду кыркасың. Жүнүн тазалайсың, уйгактарын аласың, жууйсуң, боёйсуң, жипти ийрейсиң, оймону саласың, ою саласың, жүнгө боё саласың, казан кайнатып, басасың, шырдакты шырыйсың. Ар бир процесс ошо койдон жүн кандай кыркылып, анан жерге сонун оймо чиймелер менен шырылып, шырдак жерге түшкөнгө чейинки процессти баарын билем. Койду да кырккандыбы? Ооба, жуушаңга кайчы деп коет. Анткени ошо тайнем ишмекер эле. Эми негизи Тоң району чебер усталар менен таанымал го. Анан ошо кийиздерин ал тургай өрмөк согуу деп коет. Жанагы уук керегелерди байлаган нерсе коз сон ошо алма бакка орнотуп берчү. Кылыч деп коет. Эме эр шаркак кылып ошону согосуң да өрмөктөрдүчү. Ошондой. Таңып атам. Анан менин таятамдын апасы бар эле. Көрүп калдым а кишини. Анан шырдак шырып отурат да. Анан теменесин мен катып коем да. Ал деген бир амал болчу. Теменеңизди таап берсем, ойногонго чыгарасызбы дегенчи. Жумуштан качып. Же оймогон катып алам, иш кылып айтор. Анан мен бирок жумуштан деле качпайм. Мен ал эми балалыктын баягы талаптары да. Ооба, сонун да. Баягы, анан неберелерден жээн небере болуп калдым да. Анан жалгыз болгондуктан колунда эшке чыгып таятамдын дагы жумуштарына колдоо көрсөтчүмүн. Ал кандай жумуштар? Кандай жумуш? Мисалы, жаз жарыш, күз күрөш деген бар айылда. Эгин эгем дебек. Эме кылчубуз. Зыгыр айдачубуз, айткандай. Зыгыр деген сумай чыгат да аягындачы, ошол данданчы. Ошону айдап, сугарып, түптөп, чогултуп алып, анан ошону колго монтип дандарын алчубуз да, аны чогултуп, анан ишыгып бирдеме кылып сумай алчубуз да, анданчы. Өзгөрдү? Ооба. Анан буудайды деле айдабаганым менен буудай ун салдырып келебиз деген сөз бар. Аны кадимки биз азыр сатып алып эле кандай пайдалууларын билбейбиз да, ундунчу тегирменге кол араба менен ошончо айылдын башынан айылдын бүткөн жеринде болчу тегирмен. Атам экөөбүз, ата апа дейм тайне тайтамды. Кол араба менен баягы мүшөк, бир мүшөк болобу, эки мүшөк болобу буудайды салып айдап барабыз. Мен жардам берип айдайм да, дечи арабаны. Анан атам узун жомокторду айтып берет. Эми сонунго алардын жомоктору. Анан балким дейм да, ушундай сүйлөп калганыма, ушул кыргыздын патриоту болуп калганыма, балким элдик ырларды аткарып калганыма чоң салымы бардыр. Ошол жомокторду. Анан ал жомоктун ичинде эмне? Мисалы, айылдагы жаңылыктардан баштап кыргыз туусу агым гезиттериндеги жаңылыктар, макалалар, саясат, маданият, жалаң ала тоо программасын көрчүбүз. Ал убакта кечке чейин жумуштарыбызды, идишибизди жууп коюп, ала тоо башталганда Нурлан Мотиев чыкчу. Бир эле канал тартчу, ошол кезде деңиз. Анан тып-тынч көрчүбүз баарыбыз. Ошондогу азыркы Адахан Мадумаров, Өмүрбек Текебаев дегендерди ошондо эле тааныганбыз. Анан ошентип аяктан ун салдырып упагы менен кошо алып келчүбүз. Мисалы картошка айдап, жер казып, ошончо жер казган аябай жагат да магачы, күрөк менен. Күрөк менен ушундай канча сотук болсо дагы жер казып, картошкаларды төрткө бөлүп, айдап.
Анан атам ушунчалык эле да. Агыры чоң. Анан бир дагы ото чөп калтыртпай ототчу. Ар бирин ачып алып оточумун. Анан деген түптөйбүз, сугарабыз, анан чогултабыз аларды. Алма бак бар болчу. Мисалы, ушул кездер аябай жагат да. Бак агоротто барасың. Мисалы, актайсың аны, түптөрүн бошотосуң, сугарасың. Анан алма бышат, бакка чыгам. Анан атам баягы агым асабаларды окуп бүткөн. Мончалык кылып кесип даярдап коет. Газетаны. Ящик бар. Мен тияктан акырын кармап, монтип кыспай алманы монтип туруп ыргытам, атам тосот. Ар бирин баягы кесип оройт дагы тизет ящикке. Анан складка барып, алар сактайт кышы бою. Анан мен мынтип өрчүмүн. Жасаган мен, сугарган, иштеген мен. Анан эле Бишкектен балдарар келсе, ящик салып бересиңер деп күлүп өрчүмүн да. Анан картошка алма эле эмес, малина, карагат бар, алардан варенье жасайсың. Ашкабак, бадыраң, помидор, гүл, гүн карама, редиска, деги эле бир жер жемиш, бөмө жемиштин баары бар болчу. Ошонун баарын айдап, өмөсүн мындай топурактан мисалы сабизди суруп алып, анан эме баткагын топурагын күйүптүрүп эле жеген кандай сонун. Ушундай сонун балалык кезим өткөн. Эми ошо белгилүү эле болду окшойт. Арыктан суу алабыз. Анан чака менен ташып сугарам. Ар бири баягы мисалы бадыраң, помидорго мынтип бирден кружка кылып суу коюп. Ар бирине баягы баладай карап. Ооба, баладай. Сонунда бирок сизди баягы буга чейин көрүп жүргөндөр, муну угуп билбегендер. Ушунчалык эмоциямен айтып окшойм. Мындай ушул нерсе баягы азыркы келбетиңиз менен бул нерсенин баарын кантип эле деп ойлонуп калса керек да. Мен деле ойлонуп калдым. Бирок баягы ошонун баардыгы таасир берип, ошол атаңыздын жөө жомокторунун аркасы менен чыгармачылыкка келди деп атасак болобу? Себеби сиздин апаңыз дагы музыкалык мектепте эмгектенет, Менин өзүмдүн апам Бешеева Махабат балыкчы шаардык балдар билим берүү борборунун жетекчиси болчу. Жакында эле өргүүгө чыкты, эмгек өргүүгө. Анан 17 жыл бир жерде жетекчилик кызматты аткарды. Анан өтө чыгармачыл адам. Ал деген ошол мектеп окуучуларына бий кружокторун, вокал, драма, спектакль, көркөм окуу, деги эле койчу кол өнөрчүлүк, шуру, бисер жасоо, ушундай багыттары бар. Ошо ар бирин баладай кылып карап, байпагыңар бир өңдө болсун дегенден баштап сахнага чыгуунун эрежелерин, артистичность деп коебуз го, ыкмаларын бүт үйрөтүп, өзү ырдап чыкпаганы менен мыкты устат болду, тарбиялады. Ооба. Канчалаган өлкөлөргө ошо алып барып ырчыларды, бийчилерди, комузчуларды, балыкчынын намысын коргоду, балыкчыдагы далай катылып жаткан таланттарды чыгарды. Ооба. Кандай гана иш-чара болбосун, балыкчы деле эмес, ошол Ысык-Көл областында республикага чейин келип жүрүштү. Азыр деле ошол чоңойгон чоң класстагы окуучулар калды. Бул ушул апаңызды баягы апаңыз тууралуу сөз болгондо же апаңызды эстегенде сиздин балалык кезиңиз менен мындай кандай бир аз кайра апам ошо тайнекпи же мамамбы? Жок, мамаңыз. Мамам. Сиздин өзүңүздүн мамаңыз сиздин балалыгыңыз тууралуу эстегенде кайсыл жерлерде мындай бир эскерип айтасыз? Эмнеси менен сиздин балалык кезиңиздеги орду калды? Сонун суроо. Эч ким бербеген суроо. Мен кичинекей кезимде ошо бала бакчага бардым. Ошо айылга барып, кайра келип, чыгып ушундай үсүл-кесил барып калдым. Анан Ак Тилек деген бала бакчага барчумун. Ошол жерде менин ошол бала бакча дагы концерттик зал менин алгачкы сахнам болгон. Анан мамам үйдөн эл эсимде бар.
жанагы ырды. Түшүнбөдүм неге мынча чочулашат. Так көтөрүп буту менен бийлесем деп анан ошол кыймылдарынан бери үйрөткөн. Жада калса атам апам чоң энем да улам эле секирбе деп урушат. А мен болсо такыр эле тура албай ошону бийлеймин деп ошол аябай эсимде калыптыр. Шак эле эске келди. Анан жөжөлөрүм дегендер болчу. Жөрмөлөгөн жөжөлөрүм деп аны жаттаткан. Анан бир казакча бар болчу. Ал мен чоңоюп мектепте окуп жүргөндө да ырдап жүрдүм ошолорду. Негедир ушу чоңойгондорду эле экем мындай ырда. Аркы жагы адырдын бери жагы, жарасында жайкалган жапырагы, өклүмай жеңешай сагындым сәулем, бер сен ойлоп деген ошолорду үйрөткөн. Ошентип эң алгачкы менин жашоомо ошо кайрыкты оонду үйрөткөн мен өзүмдүн мамам Кара чечекей. Ошол эске келди. Кандай себептер менен тайнегиздин колунда чоңоюп калдыңыз? Мамам ал кезде студент экен. Ошо Бишкек шаарында Булдагы ачылыш Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжинде, техникумда окуптур. Анан ошол кезде мен жарык дүйнөгө келип калгандыктан окууну улантыш керек болчу. Ошондуктан мен тайнемдин колуна барып калгам да. Мен тайжелерим көп. Мамам 11 тууган. Анан мамамдан мен жарык дүйнөгө келем, роддомдон чыгам, анан баягы жатаканага келем, Муспет училищенин. Анан сиңдисине Гүлзат деген, инисине Мирлан деген таштап кетет экен. Анан тиги сүт алыш керек дегенди деле билбейбиз дейт да, өзүбүз балабыз дейт. Анан жанагы бөтөлкөгө эле кадимки эле арактынбы же билбейм. Анан соска бар эле. Анан сосканы кийгизет да тешет, анан сууну куюп туруп эле ичире беришчү экен да. Анан деген байкем менен ошол Гүлзат эчем менен Мирлан байкем айтып калат, челек болсуң деп калат. Көп ичсиз. Ооба, сууну берет. Мен ошо иче эле жата беришкем, илач эмес экенмин да. Анан кроватька мынтип өздөрү чыгып секирип, ошентип эле алар деле бала да. Ошентип көп айтат. Сон кездерди эске салдым. Жакшы. Балалык кез өттү. Студенттик курак башталды. Студенттик курагыңыз кандай өттү? Студент дегенде эң биринчи эсиңизге эмне келди? Мен ошо Манас университетине тапшырып калдым. Мен окууну да жакшы окуп дей бербейм. Жаман мактанчак экен деп жазат болуш керек. Бул чындык болгону. ОРТнын негизинде ошол политехникалык университетке, анан БГУга тапшыргам. БГУга журналистика факультетине бюджетке өтүп, политехке контрактка өткөм. Анан жыйынтыгында БГУга тапшырып, андан кийин Манастын жыйынтыгы чыгып калды. Анан тияктан документимди алып Манаска тапшырдым. Анан Манаска келгенде менин талантым ачылды. Анткени ал жерде консерватория жок болчу, факультет. Жылдыз болдук. Кыргыз тилинде эмес, ошо түрк тилинде ырлардын баарын жаттадык. Башында киргенде эле Мисс Манаса деген конкурска катыштык. Аяктан баш байгени берген жокпуз. Мен ушуну баягы сезгем да. Дейинчи кайсы бир сулуулук сынакка катышып, биринчи орунду алса керек деген ой болгон. Ооба, мен ушуну дагы сурайын деген болдум. Сездик анда. Анан ал кезде толугураак болчумун, эптирөөк болчумун. Анын дагы бир себептери бар болчу, ошо ден соолукка байланыштуу. Гормональный таблеткаларды ичип толуп кеткем, бултушка болуп кеткем. Анан бул эмнеге жеңет, эмнеге дегендер да көп болгон. Бирок ал жерде жобосунда акыл таймашы да бар болот. Ырдамай, бийлемей, сүйлөмөй деген айтор. Сырткы келбетке эле көңүл бурган эмес. Ооба. Бат-баттан сүйлөйт, тегеремден өтпөйбү? Так.
кайсы эле студент кезде анан баягы Турциядан дайыма тынбай тынымсыз делегация келет, ал жака комузду көтөрүп алып кыргыз көйнөктү кийип алып эле барабыз. Анын үстүнө фольклорный ансамбль бар болчу. Мен барган кезде ошол түзүлүп чоңоюп көп биринчи курс, даярдоо курсу, 5-курска чейинки таланттуулар чогулуп анан дастанный фольклордук ансамбль түзгөнбүз. Ошол жерде солист да болдум, комузчу да болдум. Айтор 5-курска чейин кандай гана иш-чара болбосун катышып жүрдүк. Ал жерде баягы университеттин президенти деген дагы бар. Президенти досубуз болчу, Дастан деген. Биз маданият жагын карачубуз. Кемеңгер деген клуб бар болчу. Ал дагы кыйын ошо университеттин кандай гана иш-чаралар болбосун уюштуруп ошол жакта жүрчүбүз. Армансыз өттү. Окууну да окудук, китепканада отурчубуз. Жатаканадан чыкмай жок, уруксатсыз. Мен азыр сиз менен баарлашып отурупчу, сиздин кызыктуу жашооңузга мен дагы баягы сүңгүп кирип кеттим да. Анан мен ойлонуп отурам да, сизди эми баягы өтө жакшы тааныбасам дагы, 3-4төн мындай таанып өтөм да. Ошондо дагы баягы сиздин бир топ жерде жүргөндүңүздү, баягы бир топ жумуштарда иштегениңизди да билем да. Бул эле баягы улуттук каналда эле иштеп кеткенсиз. Анан ошол эле башка багыт. Такыр эле башка багыт да. Үн режиссер. Бул чыгармачылыкты деп айтсак болобу? Мисалы сиз деген ошол жерде звуктан көтөрүп неме кылып отурдуңуз да. Сүйлөгөнүнө жараша кайсы убакта сүйлөп салат, ага даяр болушуң керек. Бир убакта 5-6 функцияны бир аткарасың. Килмештикте деле ошондой. Мен ага көнгөм да. Мисалы котормочулукта тияктан угасың, наушник менен одновременно сүйлөйсүң, хронологияны жазасың, айтасың, эки тилдин бири-бирине эквиваленттерин, түп нускаларын табасың, айтып бересиң да. Ошол сыяктуу эле үн режиссердо деле техника турат. Тиги жактан көрөсүң, көзүң иштейт, көңүлүң коюлган, колуң иштейт, өйдө ылдый. Сүйлөп бүткөнүн өчүрөсүң, сүйлөп атканын, сүйлөгөн атканын деминен дегенде тигини көтөрөсүң дегендей баланс туруш керек. Ал учурда музыка дагы фоновой кетип туруш керек дегендей. Бул деле чыгармачылык ооба. Анан баягы студент курагыңызда оператор менен камера бизге тоскоолдук жаратат. Эме көрөрмандар баягы аягына чыкпай калдың деп эме жазышы мүмкүн комментарий. Бирок сурап коерейин эми өчкөнчөк. Сиздин баягы студент кезиңизде дагы бир клубтардагы бир жер жүргөнүңүздү угуп калдым эле. Мирхамид байкелер мененчи. Акшым Каркут деген жаштар уюму бар болчу. Ал жерде жалаң мен жүрөгүм мен кыргыз деп соккон. Патриот республиканын жаштары бар болчу. Кыскасы ал жерден Сармерден ойночубуз. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдон баштап кыйын мен деген залкар адамдар менен жолугушуулар өткөн. Ошол жерден биздин тилигибиз да каныккан. Ошол жерде концепциясы бар болчу. Мисалы макалдардан, уз сөздөрдөн түзүлгөн ар бир жолугушууда ар бир тема боюнча талкуу кылчубуз Айтор. Эми баягы жеке жашооңуз деп коет го бизде бул жакшы бир суроо да. Бардыгы эле берсек керек. Ооба. Жеке жашооңуз токтундай кыска кылып айтып өтүңүз. Бул эми жеке жашоо дегенде сиздин баягы жүрөгүңүздүн эси барбы? Колуңузду сурайын деген деңгээлге жеттиби деген суроолордун тегереги да. Буюрса, эгер тагдыр ошондой кылып буйрулган болсо, көп узабай эле азыр аттанган турам деп айтуудан дагы алысмын, бирок эгер буйрук болсо аттанам, буйрубаса айла жок. Азыр таанышуу үстүндө? Азыр жакшы сонун стадиядабыз. Сүйүү эки тараптан алууланып күйүп турган учуру. Бири-бирибизди тереңден таанып атабыз, бирок экөөбүздүн тең бири-бирибизге ийиле албаган текебер мүнөздөрүбүз бар экен. Ал менин ыям, анан анын дагы ыясы да. Мен аял катары данышмандык кылып, болушунча өзүмдү сындырып, баш ийгенге аракет кылып атам. Ал дагы колдоонун үстүндө. Мисалы ушундай поездкаларга ал бөгөт коюп койсо деле болмок. Бирок менин чыгармачылыгымды колдоп жиберип атканы эң жакшы жашан. Балаңыздын дагы бир интервьюларда угуп калсам керек эле. Дал ошол жөнүндө сөз болгон. Келатат мама дегенби? Буюрса, эң биринчи кезекте мен аябай тиленчүмүн. Бүттүбү? Тиленчүмүн ошол менин түгөйүм. Менин баламды дагы
дагы өз баласындай асыраса, менин балама дагы ал адам каалагандай болуп берсе депчи. Эң биринчи кезекте балама жакты, экинчи кезекте мага да жакты. Болду. Жакын арада той күтөлү анда. Кудай буйрса. Ооба. Дагы сиз менен кенен олтуруп маектешким келди эле. Бирок Ооба, чет оюлбай калды. Чет оюлбай калды. Бул маектешүүнү баягы келечекте дагы сөзсүз түрдө улантыш керек экен деп мен ойлоп калдым. Себеби менин журналистикалык карьерамда да коеюнчу, мындай баардашуу болгон эмес чындыгында, мындай ачылыпчы. Сизге рахмат анда, макул болгонуңуз үчүн. Чоң рахмат силерге дагы. Дүйнөнүн кайсы бурчунда көрүп жатсаңыз дагы өз пикириңизди жаза кетиңиз. Ооба, жакшы пикирлерди калтырып, бизди колдоп койгула. Ал эми бизди ушул камерага түшүргөн Элеман Максат уулуна кол чабуулар. Костюмдун ээсине Кол чап койбойлубу? Мыкты джентльмен. Кол чап коелу. Урматтуу көрөрмандар, саламатта калыңыздар. Келечекте дагы мыкты инсандар менен кереметтүү маектер болот. Көрүшкөнчө. Мен жетсе